Biz Moskvadagi mekendeshler, migrant mekendeshler. Yılında bilimdigini körüp, ынтымағын көрүп сүйүнүп турам да. Bir ayıldan bulabız, жердештер атайын келдик эле. Ушул Москвадагы мекендештер, жердештер. Бар жолубуз ушу жолдо жүрөбүз. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Ушул биздин карындашыбыздын. Бул менин кызым Диара, 8 жашта. Жакында эле больницадан чыктык. Больницадан чыгып жатканда бизге оор диагноз койду. Апоптическая анемия. Бул оору 1000 балада болот экен. Бул ооруну жеңиш үчүн бизге операция керек экен, Индияда жасала турган. Биз операцияга чогултканга акчабыз жок. Операциянын баасы $60,000 экен. Ошондуктан мен кыргыз элиме жардам сурайын деп кайрылып жатам. Жок дегенде 100 сом, 50 сом болсо дагы кыргыз элим азыр бизге ар бир сумма эң маанилүү болуп жатат. Жок дегенде аздан болсо дагы операциясына акча топтоп, өмүрүн сактап калганга жардам бериңиздерди суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн Москвада мына ушул мигранттар чогулду. Анткени Кыргызстанда биз кичинекей бир карындашыбыз ушул кыргыз элибиздин жардамына муктаж болуп турган учуру. Расул кызы Диара туугандар аккан оорусу менен ооруп атыптыр. 6 миллион акча керек экен. Бул азыр Акбол Шакебиз атайын ушул өкүлү келди. Колунан келишинче бүт аракеттерин кылыптыр. Үйлөрүн сатыптыр, ал жак кылыптыр, бул жак кылыптыр, бирок баары бир акча жетпей атат туугандар. Ошого мүмкүн болсо кайдеге карабай 1 сом болсо дагы ошол кичинекей кызыбызга салымыңыздар кошуңуздар. Анда азыр биз ошол өкүлү болуп келген карындашыбыздын акесине биз микрофон суналы, өзү бир аз сиздерге түшүндүрүү берсин. Сүйлөрүң. Assalamu alaikum, кыргыз элим. Бул кызыбыз бир тууган карындашым. Аккан оорусуна кабыл болуп, врачтар Индияга жөнөтүш керек экен, пересадка. Көп суммада акча керек болуп атат. 6 миллион. Сиздерге кайрыларым 5-10 сомдон болсо да жардамыңыздарды берип коюңуздарды өтүнөм. Туугандар, анда агабыз азыр сүйлөнүп атат туугандар. Анда азыр могул жакта биздин өкүлдөргө сөз берели. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Биздин ушул карындашыбызга жардам керек болуп атыптыр. Мына өкүлдөр келип чалып сүйлөшүп бардыгын сураштырдык. Москвадагы мекендештер, биз элибизден алыста жүрөбүз. Биз билебиз ооруду, сагынычты. Ар кандай жардам керек болсо биз Москвадагы мекендештер, мигрант мекендештер колуңуздардан келген жардамды которуп койсоңуздар, аккан оорусу менен ооруп атыптыр. Ушул карындашыбызга жардам болсун, Колдон келишинче жардамыбызды берип коелук. Москвада бир туугандары бир аденалин суусунун акчасын болсо дагы, башканы болсо дагы колдон келишинче 6 миллион акча экен. Эсептеп келгенде бир 3000 адам эле бир 2000 берсек эле бүтө турган иш болуп атат да. Бир анан бир үй бүлөнүн иши эмес экен. Колдон келишинче мал мүлкүн продажа коюп турчурда. Андыктан үйлөрүн сатууга деле бир жанагы кылбастан 5-10 сомдон жанагы берип коелик. Бул эми жетип атсам түшүмө кирбеген бир кайрылуу болуп атат иним. Бир аз тартынып турам деп жанагы кылдат, колдон келишинче чагылдырып, лайк басып, репост кылып коелук. Айыл эли дагы Кудай кааласа, буларды жалгыз калтырбастан артында туруп мына иштен чыгып келип атыптыр. Көрүп чындыгында билимдигини көрүп, ынтымагын көрүп сүйүнүп турам да. Кудай кааласа, бул карындашыбыз айып кетет. Сиздер жалгыз эмессиңер, аркаңарда Кудай кааласа кыргыз эли турат, Ошого колдон келишинче жардам берип коелук. Эртең эмне болушун эч ким билбейт. Ошого туугандар мындай мүмкүнчүлүк болуп атканда берип калалык да. 5-10 сом берип коелик. Мына кандуу жолдо жүрөбүз, Москвада машина айдайбыз, башка кылабыз. Кудай кааласа баары жакшы болот. Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Ушул жердешибиз, карындашыбыз ооругандан биз дагы карап турбастан ушул бир айылдан болобуз, жердештер атайын келдик эле. Сиздерден дагы суранып кетебиз. Ушул бир аз ислам кылып, ушул карындашыбыздын путуна туруп кетишине жардам бериңиздер. Ошону суранабыз. Туугандар, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, комментарий жазып, дуа кылып, группалар менен бөлүшүп койсоңуз жакшы болот. Мынакей атайын Москвада ар бир мүнөт, ар бир секунд баалуу туугандар. Ошол аркабызда турган агаларыбыз жооп сурап, ушул видео кайрылайлы деп бизди дагы мына Исаны дагы мен да чакырам экен. Биз дагы кайдыга карабай колдон келишинче өзүбүздүн салымыбыз менен, өзүбүздүн каналыбыз аркылуу элге жеткирип берген аракет кылып атабыз туугандар. Assalamu alaikum, кыргыз элим. Москвадагы мигранттар
ушул карындашыбыздын жакшы болуп кетишине себепкер болуп калдыңыздар. Бар жолубуз ушу жолдо жүрөбүз. 100 сомдон 200 сомдон болсо эми колуңардан келишинче жардам бериңерди суранып кетебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушул биздин карындашыбыздын Инияга барып, операция болуп, этирак айып кетишине кыргыз элим сиздерден суранабыз. Бир аз болсо дагы жардам беришиңиздерди. Тондар реквизиттер жазып койдук. Ошол жака которо берсеңиздер болот. Ишеничтүү өздөрүнүн карта номерлери. Өтө чоң үмүт кылам кызым айыгып кетишине. Эртерээк айыгып буттан туруп башка балдар менен ойноп жакшы болуп кетсек. Жанымдагы кызым Диара 8 жашта. Өтө катуу ооруга чалдыгып жатат. Мурду канап, токтобой, башы айланып, башы ооруп, буттары ооруп, кыйналып кетти аябай. Оорусу диагноз коюшту, апоптическая анемия деп. Бул ооруну только операция менен гана жеңсе болот экен. Азыр кандай ооруп атат кызыңыз? Күндөн күнгө слабый болуп бартат. Баш айланып, баш ооруп, буту басканда көп чуркап койсо бут ооруп, кускусу келип кыйналып атат, ушинтип атат азыр. Мурду канап,